Эми соттуулугу барлар анысы алынган болсо да жогорку кызматтарда иштей алышпайт. Бул боюнча тиешелүү мыйзам долбоору УКМК тарабынан иштелип чыгып, жогорку кеңештин комитет жыйынында биринчи окууда жактырылды. Анда сот шектүүнү күнөөлүү деп таап, соттук иши кыскартылса дагы жетекчилик кызматтарда иштей албайт. Аталган мыйзам мамлекеттик органдардагы коррупцияга каршы күрөштүн экинчи этабына карата жазылган. Эми биякта каралып аткан мыйзам боюнча жогорку высший баягы должностный назначение болот. Ошон үчүн мындай коррупционный проявление менен мурунку соттолгондор мындай өтүп кетпесин деген да. Ошон эң максат ошондой да. Баягы высший должностной должностторго. Демилгеленгендей мыйзам долбооруна ылайык соттуулугу барлар төмөнкү кызматтарга талапкер боло албайт. Президенттикке жана жогорку кеңешке талапкерлиги, министрлер кабинетине жана мамлекеттик органдарга жетекчи болуп тайындалууга, Борбордук шайлоо комиссиясына мүчө болууга, Улуттук банктын жетекчилигине жана эсеп палатасынын аудитору болууга болбойт. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинде жана башка мамлекеттик органдарда кызмат орундардан ээлөөгө тыюу салуу. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын мүчөсүнүн кызмат ордун ээлөөгө тыюу салуу. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын ошондой эле анын орун басарларынын жана башкармасынын мүчөлөрүн кызмат орундарын ээлөөгө тыюу салуу. Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын аудиторунун кызмат орундарын ээлөөгө тыюу салуу белгилөнүү өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Соттуулугу барлардын жогорку кызматтарга баруусун чектеген документке каршы чыккан эл өкүлдөрү да бар. Алар мыйзамды өз кызыкчылыгына пайдаланган талапкерлер пайда болушу мүмкүн экендигин айтып, айрым бөлүмдөрүнө өзгөртүү киргизүүгө чакырды. Мен мыйзамды колдойм, түшүнөм, бирок мен ойлойм да, урматтуу коллегалар, ортодо деген эки адамдын ортосунда бир округтан чыккан эки адамдар чырылдашып калып, анан бирөө атайын ошол сотко чейин жеткирип, ызычуу болуп, пока мы будем разбираться деп, как раз вот, я думаю, это вот следующий год будет такой пиковый, да, и, возможно, ушундай ситуациялар болуп калышы. Мен кап болгонум ошол да, чтобы порядочные люди не лишились возможности. Ну, такие нормальные люди, да, кто-то оклеветал, кто-то на него там, ну, как бы придумали все это, да, пока суд разобрался, это ушундай болуп каласың. Поэтому вот у меня просьба, все-таки мы должны были какой-то перечень вести. Вот это подпадает, вот это не подпадает. Серепчи Замирбек Бөтөнөев демилгеленген мыйзам долбоорун туура эмес деп эсептейт. Ал мыйзам бир тараптуу жазылып калганын айтып, парламент жана укук коргоо органдары биргеликте иш алып барыш керектигин билдирди. Ага катар сот элдин ишенимин кайрадан жоготушу мүмкүн экендигин да белгиледи. Бизде парламент деген бар. Парламентти мен дагы, сиз дагы жалпы эл шайлаганбыз да депутаттарды. Ошол биз шайлаган депутаттар сабаттуу, сапаттуу мыйзам долбоорлорун кабыл алыш керек да. Элди дагы нааразы кылбаган, бийликти да нааразы кылбаган, орток мындай бир экөөнүн ою, мүдөөсү бир жерден чыга турган мыйзам болуш керек да. Баягы өгүз өлбөсүн, араба сынбасын дегендейчи. А бул жерде баягы бир жактуу кылып коюу, эртең азыркы бийликте отургандар эртең бийлик алмашканда кайра ошол мыйзам өздөрүнө да иштеп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн арканды узун таштап дейт го, алысты карап иш кылган жакшы болот да. Ал эми коомчулук бул мыйзамды колдоого алса, айрымдары каршы чыгып, адилеттүү чечим менен караш керек дешет. Конечно, туура да, олар эмнеден түшкөндөн кайра ондой ишке барбаш керек да. Барса дагы ошондо кайталайт да алар. Мунун көнгөн адат калабы, жүгөн салабы дегендей ушундай. Маселе жанагы акыйкаттыкка келиш керек да. Азыр эми соттолду деп эле кээ бир акыйкат депутаттарыбыз эме болуп калышы мүмкүн да, жабыр тартып калышы мүмкүн. Ошону биздин жана укук кызматчыларыбыз акыйкат иликтеп тактап эмесе, күнөөсү болсо соттолуш керек. Белгилей кетсек, буга чейин коррупция менен күрөштүн алкагында жазаларды каталдаткан мыйзам кабыл алынган. Агалай коррупционерлер мамлекеттик же муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Ошондой эле коррупция менен соттолгондордун да туугандары мамлекеттик кызматтарга кабыл алынбайт. Толбай Бурканбеков, Урмат Умарбеков, Ош ТВ.